Пил жөнүндө бир кичинекей айтып берейин да сиздерге. Бир кичинекей бала циркке барып цирк көргүсү келип турган кичинекей бала. Атасына айтты, мени циркке алып барыңыз, мен цирк көрөм. Анын атасы ээрчип циркке алып барат. Циркке алып барса, циркте пил аябай ойнойт экен да. Пилдин ойногонун баягы балага жагып калат. Кичинекей бала. Анын атасынан суранат: "Ата, ушул пилди мен за кулисаны көргүм келип атат." Хорошо деп атасы просьбаны аткарып, чоң пилден алып чыгып, пил байланып турган жерге алып барып, пилди көрсөтөт. Караса, кичинекей казыкка ничке чынжыр менен пилдин бутунан байлап коюптур. Пил ошол жерде турат. Анан бала таң калат да атасынан сурайт: "Ата," дейт, "пил аябай чоң," дейт. "Азыр бутун бир тартса эле," дейт, "казыкта үзүлөт, чынжырды үзүп кетиши мүмкүн," дейт. "Ушинтип байланып жүргүчө ошону үзүп качып кетпейби," дейт. Десе атасы айтат: "Бул пил дагы балам," дейт. "Бул пил бир учурда кичине болгон," дейт, "сен сыяктуу. Адамдар ошо кичине маалда тутуп келген дагы колунан байлап туруп, ушул эле чынжыр менен, ушул эле казык менен кагып койгон," дейт. "Ошо маалда пил аябай жулунган," дейт, "үзүп кетейин деп. Жулунган баягы ал мезгилде пилдин күчү жеткен эмес, просто ал мезгилде кичине болчу," дейт да. "Ошо менен баягы казыкты үзө албай койгон, чынжырды үзө албай койгон," дейт. "Эми ошол нерсе бунун башына сиңип калган. Всё, мен муну үзе албайм," дейт. "Азыр кача," дейт, "пилдин буга күчү жетип калды. Бар жогу колунан келет, бирок ошол мурдагы сиңип калган, көңүлү калган нерсе боюнча бул баары үзе албайм деген ойдон ошол көңүлдө жашап калды," дейт да. Бизде булго пил экен. Бизде аябай көп адамдар ушундай пил сыяктуу. Жаш мезгилинде бир нерсеге жулунат, жасап көрөт, нары кылып көрөт, бери кылып көрөт, анан болбой калат. Потому что анын акылы жеткен жок. Анын ошол маалга билими жеткен жок да. Анын опыт жеткен жок ал нерсени жасаганга. Ошол ойдон мындай нерсени мен кыла албайм деген нерсе башына сиңет дагы пил сыяктуу анан байланып жүрөт ошол өмүр бою. Кийин күчү жеткен мезгилде дагы бир жулунуп көргүсү келбейт адамдар. Понимаете? Ошон үчүн мен аябай көп пилдерди жолуктурам. Сиздер жолуктурасыздар ушундай пилдерди? Ким пил жолуктурган? Бул баары болбойт деген да. Мен айналамда вокруг пилдер көп. Түшүнөсүңбү? Баары болбойт. Кайра аракет кыла бериш керек адамдар. Эч адашпаш керек. Кайра аракет кыла бериш керек. Ошондо анан пил болбойт экенбиз. То есть цель деген нерсе. Цель кандай болуш керек? Четко болуш керек. Мисалы, менде мындай цель бар. 2020 азыркы мезгилдеги цена менен эсептегенде примерно 250 000 доллар кетет экен. Эсептеп чыгасың. Это цель. Ким пилди жей алат? Пилди кантип жейт? Ким билет? Жок. Пилди кантип жейт? Бөлүп жейт. Ол бөлүп жейт. Пил жесе да болот экен көрсө. Бөлүп жейт. Пилди эч ким бүтүн жута албайт, а? Кусок кылып калганын кесе алып күнүгө кичинеден жей берсеңиз, акыры бир күн пил түгөнөт, правильно? Канчалык гана чоң нерсе болбосун, аны түгөтсө болот экен. То есть мына пил. Бизде буну мен жегим келди, чекесинен келди. Мынакей. Цель мына нерсе экен. Эми ал үчүн менде 3 жыл бар экен. Көрүңөр кандай цель пайда болду? 3 жыл. То есть 36 ай. Биз не кылабыз? 250 000 бөлөбүз 36-га. 5 000, 6 000, 7 000 примерно канча доллардан түшүп атат? Ай сайын да? Значит, мен ай сайын ушунчадан акча табышым керек экен. Правильно? Правильно? Эми сразу не кылабыз? Маркетинг планга секиребиз. Биздин маркетинг план. Биздин маркетинг план боюнча сен кайсы статуста айына 8 000, 9 000 доллардан ай сайын акча алып баштасаң болот. Кайсы статуска барыш керек анын үчүн? Да? Эсептеп, четко, грамотно. Ошон үчүн мен быйылкы жылдан кечикпей мына статус жасашым керек экен деген цель койдум. Мен быйылкы жылдан кечиксем, мына статус жасабасам, мен мына целимден кеч калышым. Бул бир. Экинчиден, эгер сизде четко, конкретно, грамотно написанный цель болсо, ошол целиңизге сиз каждый день бул бөлүнөт экен. Көрдүңүзбү? 36 айда жетишим керек экен. Эми менде план пайда болду, 36 айга план пайда болду. Уже, правильно? 36 айга эми ошол айдын каждый айды отдельно караш керек. Мына айда мен не иш жасайм, мына айда мен не иш жасайм. Айларга бөлүндү. Айлар уже неделяга бөлүнөт. Неделя уже күнгө бөлүнөт. Көрдүңүзбү? Менин 2021 жылга чейинки ар бир күнүмө менде план бар экен да. Күн саатка бөлүнөт. Күн саатка бөлүнөт.
Ушинтип каждый деньге менин планым пайда болчу. Мен ушул план боюнча каждый день ушул цель боюнча мен двигать этип отурсам, мынага жетишим мүмкүнбү? Ким кантип ойлойсуз? Карап туруңуз. Эгер мен 2021-жылы жетпесем дагы, Кудай кааласа кечиксем 2022-жылы точно жетем. Может 2021-жыл болбой калат, бирок 2022-жылы жетем. Биз цель койгондо анан жетебиз. Качан бизде цель болгондо анан жетебиз. Сиз кантип бүгүн мына Разак 33-кө келдиңиз? Кантип келдиңиз? Ничего ушул жерге попал болдуңуз? Потому что эртең менен сиз цель койгонсуз. Мен Разак 33-кө барам деп. Правильно? Сиз эртең менен үйдөн чыгып, бир жакка барып келейинчи деп жөнөсөңүз. Сиз жетесизби? Сиз качан жетесиз? Бара турган жериңизди билгенде жетесиз. Бизде, к сожалению, көп адамдар бул бизнеске келет, каяка жөнөгөнүн билбейт. Бирок жөнөйт бир жакка. Анан никогда жетпейт. Понимаете? Каяка жөнөдүң сен? Вот сен каяка жөнөдүң? Эмне бул бизнеске келдиң? Каяка жөнөдүң сен? Кана, көрсөтчү мага. Конечный итог каяка алып барыш керек сен? Жазыш керек ошону, четко. Понимаешь? Жүрөсүң, мындай алойго келип кетип, мынаяка офиске бир касым келгенде келип коюп, анан калганда окуу менен жүрсөң болот экен деп, мындай ол как глупый петухи деп коет муну. Еврейлер. Нары басып, бери басып, мынтип жүрсөк анан биз жететмишпиз бир нерсеге. Четко жазылыш керек, түшүндүңбү? И ошол цель боюнча целенаправленно движение жасашыбыз керек. Анан сенде статус болот, анан сенде движение болот, анан кийин сенде бир нерсе иш болот. Мен еврейдин колунда 1,5 жыл иштегем Москвада. Еврей, Володя Урманский деген. Бир кадамыңды сен бесполезный таштап койсоң, еттей сөкүп каласың да. Блин, бегайте как бегайте, как глупые петухи деп коет. Зачем ты бегаешь дейт, бесполезный? Сен ар бир кадамың соңоп келиш керек дейт да баягычы. Ушундай иштетет болчу биздичи. Подожди, стоп, токто. Ар бир иш жасагандан бир минут ойлонот. Вот еврейлерди мен почему уважаю, да? Вообще грамотный ушундай адамдар да. 1,5 жылдын ичинде мен вообще воспитывать этип салгам ошо еврейчи. Еврейский движение деген нерсени түшүндүм. Ошо жердечи. Кандай күлгөндөрдү айтсам булардынчы. Бирөө келип алып нан татса күлөт алар. Күлгөндөрдү. Деп күлүп нары бери басып баягы кайра энесин көрсөтүп да мындай бизче айтканда. Нары бери басып коюп күлүп коюп нары бери басып коюп. Келип алып мындайлар бар эле да. Рынок Черкиз деген базарда иштеген чорныйлар көп ал жерде. Чорныйлар келет баягы Руманскийге, Нарс келет, Берис келет. Бирине бир мындай агрессия жок да, бир дагы. Всегда күлөт. А бирок честныйлыкты уважать этет буларчы вообще. Вообще уважать этет эле мен, потому что прям анын ишинде дагы прям четко, грамотно, честно болсом уважать этет да еврейлерчи вообще. Уважать этет. Всегда мени башка бардык өзүнүн работниктери калган мен жакын алып кетет. Хотя мен орусча билбейм. Эптеп баягы ломанный тилмен мен орусча билбей баргам Москвага. Вообще орусча билбей Москвага баргам. Еврейдин колуна ишке киргем ошо. То есть не кылыш керек экен. Каждый дневный силерде цель болуш керек экен. Түшүндүңбү? Так, атымды унутуп калгам сен. Жазайын. Каждый дневный цель болуш керек экен. Биз токтор сыяктуу эки жака бекер чукай берсек, ич болбойт экен. Канча жолу мен жокто офиске келдиң, айтчы ошону? 3 жолу. Канчадан бери 3 жолу сен офиске келдиң? 3 айда 3 жолу? А сен бүгүн неге келдиң? Мен сага бир нерсе айтайын, мне не нужен таких людей. Вообще мага андай адам керек эмес. Сен почему сен 3 айына 1 жолу офиске келсең, сен никогда деньги зарабатывать этпейсиң бул бизнестен. Анан сен не дейсиң? Сен бирок алойдо жүрөм деп айткансың да бардыгына, правильно? Эми адамдар не дейт? Алойдон акча иштеп тапканга болбойт экен дейт. Зачем мен антип алойдун түрүн адамдарга сууп көрсөтөм? Түшүндүңбү? Жүрөсүң, алойдо иштеп жүрөм дейсиң, айына 1 жолу офиске келесиң. Сен никогда деньги зарабатывать этпейсиң анда сен бул жерде, түшүндүңбү? Андай адам мага вообще керек эмес. Мен сразу айтам сага. Баягы Титаник деген кинону ким көргөн? Алып түшөт, анан бир баягы весла дейби, ошого түшөт да, корабль чөгүп атат, ошого келет, анан 5-6 адам чыгат баягынын үстүнө, анан чөгүп бараткандар барып баягын тартат, жабышат баягы. Ошондо капитан не кылат? Жыгач менен баягылар чөктүрөт кайра дальше. Почему? Кемени ылдыйга тартып кетпесин деп. Көбүнчө чөгүп аткан адамдар ол башка бирөөнү кошо чөктүрөт да.
ошондон ары өзүң чок, ошондон ары кете берме. Менин колумда ошондой таяк бар. Никогда не забывай. Түшүндүңбү? Чөгүп бараткандарды ары түртүп, анан ары чөктүрөм мен. Мне не нужен таких, которые мени кошуп аркага тагып чөктүргөндөр керек эмес. Никогда ошону не забывайте. Мен сени аяп сүп деп отурганда бул жердин бизнес болбойт, түшүндүңбү? Либо бизнес жасайсың, четко, грамотно, өзүң үчүн жасайсың, и деньги будешь зарабатывать. Либо мага керек эмес андай адамдар. Потому что биз ал эне, мына нерсени биз никогда адамдарга түрүнсүн көрсөтпөш керек. Кечирип койгула. Катуу айтып аткан болсом, мен бул бизнести сүйөм. Мен бул бизнестин бардыгын жакшы көрөм. Мен никогда бул бизнес жөнүндө кайсы бир адам жаман нерсе ойдо, жаман пикирде калышын каалабайм, түшүндүңөрбү? Ошон үчүн сага жагабы, жакпайбы, жаман көрөсүң, жакшы көрөсүңдү, кандай керек болсо ошонун бардыгын мен айтышым керек бул жерде. Мага 300 миңден, 5 000 доллардан акча берип аткан нерсени мен неге жакшы көрбөйм, правильно? Мен бардык мечтама жеткирип, жакындатып аткан нерсеге мен неге аны жакшы көрбөйм? Мен эмне үчүн аны коргобошум керек? Мен аны эмне үчүн элге сулуу кылып, сүйкүмдүү кылып көрсөтпөшүм керек, правильно? Ошон үчүн мен бул үчүн күрөшөм. Бул үчүн мен жестко күрөшөм. Какой-то бир адам сүсү-пүсү дейм деп бун жаман көрсөткүм келбейт мен никогда. Поэтому мындай цель болот адамда. Ким ага целин алып келип көрсөтөт, ал адам менен мен дальше движение жасайм. Бизнес именно. Цель. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтам. Эл катары жашагысы келгендер мага керек эмес, лично. Может, Салтанатчыга керек, может, Аскатка керек, бирок мага андай керек эмес. Чынын айтайын. Менин оюмча Салтанатчыга андай нерсе керек эмес. Правильно, Салтанатчы? Сумасшедшийлер керек. Нормальныйлар отурат, эште шамалдар отуруп үйдө отурат. Ушундай. То есть ошон үчүн биздеги кыскача өзү ар бири жөнүндө бир күндөн сүйлөсө болот.